Саламатсыңар балдар. 6-класста математика предметіне арналған кезектегі теле сабағында жолығып тұрғаныма абдан қуаныштамын. Анда эмесе балдар, бүгінгі сабағыбызда қандай теманы өтөбүз? Сабақтың темасы параллель түз сызыктар. Сабақтың жүрүшүндө параллель түз сызыктар менен таанышабыз. Параллель түз сызыктарды сызууну үйрөнөбүз. Ошондой эле параллель түз сызыктар боюнча мисалдарды иштейбиз. Балдар, эсиңерде бар болсо, биз өткөнкү сабактарыбызда тегиздиктеги түз сызыктардын бири-бири менен байланышынын биринчи көрүнүшү же болбосо перпендикуляр түз сызыктар менен таанышканбыз. Албетте, перпендикуляр түз сызыктарда өтүп жатканда биз эки түз сызыкты кесилишин жана ошондой эле алардын перпендикуляр экендигин аныктап көргөнбүз. Ошондой эле тегиздикте түз сызыктар кесилишпей калган учурлардагы кездешет. Бүгүнкү сабагыбызда мына ошол тегиздиктеги эки түз сызык же болбосо негизги түз сызыктар кесилишпей калган учурун кененирээк үйрөнөбүз. Демек, тегиздикте АБ түз сызыктары берилсин, бул түз сызыктар кесилишпесин. Албетте, бул жерде бул түз сызыктар кесилишпөөсүнө далил аларга С түз сызыгы кесип өтсүн. Албетте, бул С жана Д чекиттеринде болсун. Демек, С түз сызыгы берилген АБ түз сызыктарын С жана Д чекиттеринде кесип өттү. С түз сызыгы менен ушул эки АБ түз сызыктарынын кесилишинде балдар төмөндөгүдөй бурчтар пайда болду. Албетте, бурчтуктун жардамы менен өлчөй турган болсок, алар тик бурч болуптур. Демек балдар, С түз сызыгы АБ түз сызыгын тик бурч менен кесип өтүптүр. Мындан эмне келип чыгат балдар? Берилген А жана Б түз сызыктары эч качан кесилишпейт. Же болбосо АБ түз сызыктарын канчалык соссо дагы алар кесилишпейт экен. Жогорудагы С түз сызыгынын берилген А түз сызыгына перпендикуляр болгондугу, ошондой эле Б түз сызыгына перпендикуляр болгондугу. Демек балдар, мынакей бир тегиздикте жаткан эки түз сызыкты канчалык соссок да кесилишпесе, анда алар параллель түз сызыктар деп аталат. Демек, биздеги берилген А жана Б түз сызыктары булар параллель түз сызыктар болот экен. Параллель түз сызыктарды же болбосо параллель түшүнүгүн төмөндөгүдөй белги менен белгилешет. Демек, А түз сызыгы Б түз сызыгына параллель дегенде А параллель белгиси Б окулушу балдар А түз сызыгы Б түз сызыгына параллель. А түз сызыгы Б түз сызыгына параллель деген жазылууну төмөндөгүдөй окуйбуз. Же болбосо жогорудагы жазылууну төмөндөгүдөй окуйбуз. А түз сызыгы Б түз сызыгына параллель. Параллель түз сызыктар бизге берилсин. Мисал үчүн, К түз сызыгы Л түз сызыгына параллель болсун. Мында К түз сызыгында ТП деген шоола жатсын. Ал эми Л түз сызыгында МН деген шоола жатсын. Мындан эмне келип чыгат балдар? К түз сызыгынын Л түз сызыгына параллель болгондугунан анда жаткан шоолалардагы бири-бирине параллель болгондугу келип чыгат. Демек, ТП шооласы параллель МН шооласына. Ошондой эле берилген К түз сызыгында төмөндөгүдөй кесинди жатсын. Ал АБ кесиндиси болсун. Ал эми Л түз сызыгында ЭФ кесиндиси жатсын. Анда балдар, мындагы К түз сызыгы Л түз сызыгына параллель болгондугунан анда жаткан кесиндилер дагы бири-бирине параллель болушат. Анда АБ кесиндиси ЭФ кесиндисине параллель болот экен. Мынакей балдар, биз бүгүнкү сабагыбыздагы параллель түз сызыктарды таанышып жатабыз. Түз сызыктар качан параллель болушат? Параллель түз сызыктар качан аныкталат? Эгерде тегиздикте эки түз сызыкты канчалык соссо дагы алар кесилишпесе, анда алар параллель түз сызыктар болот. Ал эми ошол параллель түз сызыктарда жаткан кесиндилер жана шоолалар дагы өз ара бири-бирине параллель болушат. Мисал үчүн,
берилген тик бурчтуктун параллель жактарын жазгыла. Демек бизге A, B, C, D деген тик бурчтук берилиптир. Тик бурчтук деп аталуусунун себеби ошол фигурадагы 4 бурч тик бурч болгондуктан биз аны тик бурч деп атаарыбызды жакшы билебиз. Биринчи AB жагына параллель жактарын атап жазалы. Ал DC жагы. Тик бурчтуктун AB жагы DC жагына параллель. Андан кийинки жактарын алып көрөлү. AD жагын ала турган болсок, бул AD жагына параллель кайсыл жагы балдар? Албетте CB жагы. Анткени бул жактар кесилишпейт. Ошондуктан булар параллель болушат. Демек AD жагына параллель бул VC жагы же болбосо CB жагы. Ал эми калган жактары дагы бири-бирине параллель болушат. Атап айта турган болсок, DC жагы параллель AB жагына же болбосо BC жагы параллель AD жагына. Булар жогорудагы жазылуу менен бирдей маани түшүндүргөндүктөн биз ушул эки параллель жактарын жазып алдык. Анда эмесе балдар, бул параллель түз сызыктын тарыхый маалыматына токтоло кетели. Параллель сөзү гректин параллелос деген сөзүнөн алынган, катар жүрүүчү деген маанини берет бизче которгондо. Ошондой эле балдар, параллель белгисинин жазылышы бул Уильям Отред деген англис математигине таандык. Ал параллель белгисин 1677 жылы өзүнүн эмгектеринде колдонгондугун тарыхый булактардан кездештирип биз айта алабыз. Параллель түз сызыктардын жашоодогу көрүнүшүн бир аз карай кетели. Мисалы үчүн, темир жолду карай турган болсок, бул темир жолдун бул эки жолу бар, билесиңер. Бул жолдор эч качан кесилишпейт. Ошондуктан булар параллель түз сызыктар деп айтсак болот. Бул жерде же болбосо параллель түз сызыктар бар. Мынакей, биздин сызгычты алсак, бул сызгычтын кыры тиги кырына параллель болот. Анткени алар эч качан кесилишпейт. Ошондой эле мынакей жолдо ар дайым сызылуучу жол сызыктарын жакшы билебиз. Бул жол сызыктары дагы кесилишпегендиктен канчалык созсок дагы ошон үчүн булар дагы параллель болушат. Андан кийин мисалы үчүн биздин электр тогун ташуучу зымдарды жакшы билебиз. Бул зымдар дагы бири-бирине параллель боло алышат. Анткени алар кесилишпегендиктен. Ошондой эле мынакей сүзүүчү бассейндерде бөлүп туруучу бул шарлар дагы параллель болушат. Демек балдар, мынакей параллель түз сызыктардын жашоодогу көрүнүшүн карап көрдүк. Анда эмесе келгиле мен силерге төмөндөгүдөй суроо берейин. Суроо: кубтун A, A1, B, B1 жана B, B1, C, C1 грандарында канча параллель кесиндилер бар? Демек бизге төмөндөгүдөй куб берилиптир. Ал куб AB, A1, B1, DC, D1, C1 деген куб экен. Ушул кубтун A, A1, B, B1 граны жана B, B1, C, C1 гранында канча параллель кесиндилер бар? Эсептеп көргүлө. Анда эмесе мен жоопторду силерге сунуштайын. Биринчи 3 параллель кесинди бар. Экинчи 4, үчүнчү 5, төртүнчү 6 параллель кесиндилер бар. Анда эмесе мен силерге убакытты коюп жиберейин. Жакшылап эсептеп көргүлө, канча параллель кесиндилер бар. Анда эмесе туура жоопту айта турган болсом, бул үчүнчү жооп туура. Бул жерде параллель кесиндилер деген маани ошол кубтун грандарынын, ошол кубтун кырлары деп түшүнсөңөр болот. Биринчиден, бул кубтун ар бир грандарынын бурчтары бул тик бурч экендигин айта кетсек болот. Ошондой эле биринчи A1
кырын карай турган болсок, же болбосо кесинди деп да айтсак болот, ага параллель болгон кайсыл кесинди болот? Албетте бул B, B1. Анткени алар кесилишпегендиктен жана алар параллель болгондугун бат эле көрсөк болот. Демек мен жазайын A1 параллель B1 B. Андан кийин берилген A1 кесиндисине параллель дагы кайсыл кесинди бар? Албетте бул C1. Анткени алар кесилишпейт, алар параллель болгондугун байкасак болот. Демек мен жазып коеюн. A1 параллель C1 C. Андан кийин эми мен төмөндөгүдөй кесиндини карайын. Бул C1 болсун. Ага параллель дагы кайсыл кесинди калды? Албетте бул B1 кесиндиси. Анда mesela аны да жаза турган болсом, B1 параллель C1 C. Дагы эсептеп көрөйүн балдар. Дагы кайсыл жактары параллель болушу мүмкүн? Албетте A1 B1 жагын ала турган болсом, ага параллель албетте A B кесиндиси. Анда аны да жазып коеюн. A1 B1 параллель A B. Андан кийинки B1 C1 жагын карай турган болсом, ага параллель B C. Жана ойлонуп көргүлө, ушул берилген грандардын жактары бири-бирине параллель бар экендигин байкай алабызбы? Албетте байкай алабыз, бирок жогорудагы берилген жазуулары менен алар бир маани түшүндүргөндүктөн аларды жазууга өтө деле маанилүү эмес. Анда mesela эми келгиле бул параллель кесиндилерди берилген кубтун грандарынын ичинен эсептей турган болсок, 1, 2, 3, 4, 5. Демек, ушул A1, B1 жана B1, C1 грандарынын ичинен параллель кесиндилер 5 экен. Мынакей балдар, биз төмөндөгүдөй кубтун грандарынын параллель кесиндилерин карап көрдүк. Башкача айтканда, параллель кесиндилерди төмөндөгүдөй сызып алууга болот. Параллель түз сызыктарды сызууда бизге М чекити жана L түз сызыгы берилсин. Бул жерде М чекити L түз сызыгында жатпасын. Эми биздин максат L түз сызыгына параллель болгон М чекити аркылуу өткөн ушул бир түз сызыкты сызуубуз керек. Анда mesela сызууну баштайлы. Бизде сызууда колдонуучу куралдар булар калем, ошондой эле бурчтук жана сызгыч керектелет. Мен бурчтуктун жардамы менен бурчтуктун бир жагын берилген L түз сызыгына бойлото жайланыштырамын. Андан кийин сызгычтын жардамы менен ушул берилген бурчтуктун дагы бир жагына тең келгендей кылып сызгычты коёмун. Жана кийинки бурчтук менен мен ошол бурчтуктун бир жагын сызгычтын бир жагына дал келгендей кылып, ал эми бурчтуктун экинчи жагын М чекити аркылуу өткөндөй кылып жайланыштырып коёмун. Андан кийин калем менен ушул экинчи бурчтуктун М чекити аркылуу өткөн жагынан мен түз сызыкты жүргүзөмүн. Демек балдар, мен эмне кылганы жатам? L түз сызыгына параллель М чекити аркылуу өткөн түз сызыкты жүргүзгөнү жатам. Бөлүгүн сызып алдым. Андан кийин сызгычтын жардамы менен мынакей төмөндөгүдөй түз сызыкты сызамын. Бул түз сызык М чекити аркылуу өткөн L түз сызыгына параллель болгон N түз сызыгы болот. Мен жазып коеюн. L параллель N. Мына ушул сыяктуу балдар, берилген L чекитине же болбосо каалагандай түз сызыкка жана ал түз сызыкка жатпаган ошол чекит аркылуу өткөн
bir түз сызыкты сызып алууга болот экен. Ошондой эле балдар, параллель түз сызыктарда төмөндөгүдөй касиет кездешет. Бул кандай касиет? Бизге төмөндөгүдөй 3 түз сызык берилипсин. Алар А, Б, С. Бул түз сызыктарда биринчи А түз сызыгы менен Б түз сызыгы параллель болсун. Жана ошондой эле А түз сызыгы менен С түз сызыгы дагы параллель болсо, анда Б түз сызыгы дагы кийинки С түз сызыгына параллель болот. Мынакей бул параллель түз сызыктардын касиети төмөндөгүдөй. Эгерде 3 түз сызык берилсе, биринчи түз сызык экинчи түз сызыкка параллель, ошондой эле биринчи түз сызык үчүнчү түз сызыкка да параллель болсо, анда экинчи түз сызык дагы үчүнчү түз сызыкка параллель болот. Мынакей бул параллель түз сызыктардын төмөндөгүдөй касиети болду. Анда эмесе балдар, мен силерге төмөндөгүдөй суроо берейин. Берилген фигуралардын кайсынысынын жактары параллель эмес? А. Мында 4 бурчтук, Б. Ромб, В. 3 бурчтук, С. Куб. Демек ушул фигуралардын ичинен кайсынысынын жактары параллель эмес? Биринчи А, экинчи Б, үчүнчү В, төртүнчү С. Анда эмесе убакыт кетти. Кайсы фигуранын жактары бири-бирине параллель эмес болуусу мүмкүн? Туура жоопту айта турган болсом, бул үчүнчү жооп туура. В жообу, башкача айтканда, 3 бурчтук. Бул 3 бурчтуктун жактары эмне үчүн параллель эмес балдар? Анткени бул 3 бурчтуктун жактары бири-бирине кесилишип турат. Жана алардын арасындагы бурч тик бурч болсо дагы, алар канчалык соскон сайын алар кесилишпегендигин байкай албайбыз. Ошондуктан булар параллель түз сызыктарды бизге бере албайт экен балдар. Демек балдар, бүгүнкү сабагыбызда биз параллель түз сызыктарды үйрөндүк. Анда эмесе келерки сабакка чейин саламатта калгыла.